Кудайдын чакырыгы 3-июнь. Эгер бизде сценарий жазууга мүмкүнчүлүк болгондо, биз Исанын шаарга даңктуу кийинип алып, ак ат минип кирип келгенин жазмакпыз. Бирок Кудай көбүнчө тарыхты биз элестеткенден башкача жол менен жаратат. Ошол күнү Иса шаарга ат менен эмес, жөнөкөй эшек менен кирген. Бул окуя пайгамбарлар тарабынан көп жыл мурун эле алдын ала айтылган. Коркпо, Сион кызы, сенин падышаң койдик минип келе жатат деп жазылган. Жакында мен үй бүлөм менен чоң зоопаркка бардым. Биздин 5 жаштагы уулубуз бир аз эркелеп, ыйлап, тынчыбызды алды. Эжелери анын көңүлүн көтөрүү үчүн жаныбарларды көрсөтүшүп, карачы, бул эшектер деп алаксытышты эле. Балам кыңылдаганын токтотпой, жок, эшектер кызыксыз деп жооп берди. Эшектер аны таасирленткен жок. Бирок ошол өзгөчө күнү Иса шаарга кирүүгө муктаж болгондо, эшек абдан маанилүү ролду аткарды. Ал падышаны көтөрүп жүрдү. Кээ бир учурда көрүнүктүү бир иш кылганыбызда өзүбүздү абдан маанилүү сезебиз. Же кээ бир насаатчылар өздөрүн абдан маанилүү сезишет. Анткени алар кафедрадан Кудайдын патшачылыгы тууралуу кабар айтышат. Бирок Исанын мисалында эшек маанилүү эмес. Ал болгону Исаны отургузуп келди. Маанилүүсү Иса. Сиз падышаны үйүңүздө, мектебиңизде, жумушуңузда, спорт аянтчаларында жана үй бүлөңүздө алып жүрүүгө тандалгансыз. Кайда барбайлы падышалардын падышасын жарыялап жүрүүгө, анын атын алып жүрүүгө тандалганбыз. Бул сонун эмеспи? Кандай гана болбосун, биз эмес, биз атын алып жүргөн Иса маанилүү. Ошону унутпасак.